достор, баарыңыздарга чоң салам. Мен азыр Норс Каролайна деген штаттамын. Нью-Йоркко жүгө барткам. Көчөгүн ушул жерге токтогом. Азыр бул жерде американецтер велосипед тээп, бүгүн выходной да, воскресенье, эс алып жүрүшөт. Азыр сиздерге көрсөтөм. Que lleguemos a la casa. Yo ya tengo historial. Bueno, después, no se va. Así de otro pasar. Жыргап жүрүшөт да, эс алып жүрүшөт. Велосипедтерди тээп алып, ден соолукка пайда. Жалаң мексиканецтер экен. Американский мексиканецтер экен. Бул жакта жалаң электриктердин машинасы экен. Ушул машиналар менен столбанын башындагы зымдарды оңдошот. Биз машка болуп көчө ошол жака токтодук. Жаңы эле турганбыз. Азыр сиздерге оюн уюштуруп коюп, анан 3-чү английский сабагын өтүп коюп, акырындан жолго чыгабыз, достор. Так, достор, мен деген эртең менен турганда, түштө, кечинде каналга кирип, бир сыйра жаңылыктарды карап койгом, ким жазып атат. Жазган мекендештерге жооп жазып, азыр да карайбыз. Каналды мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн, сиздер көрбөгөн нерселерди. Бүгүн английский сабагын өтөбүз, 3-чү сабак. Ошон менен кичине пауза кылып турабыз го дейм. Ато жаңы баштап аткан биздин жарандар бар экен, аларга кыйын болуп атат да. Азыр мен сиздерге оюндун списогун көрсөтөйүн. Мен 2-3 күн мурун оюн уюштургам. Главный призге 4250 сомду коюп. Азыр ошого катыша турган биздин мекендештердин списогун сиздерге көрсөтөйүн. Мына бул жерде биринчи Маркелустан башталып, ылдый жакты көздөй кетти. Салтанат, Акжол, Клара, Улукбек, Акылбек менен бүтүп атат 14 менен. Мыякта болсо Амина 15тен башталып, Мухамбет, Жаныбек, Данияр, Калыйнурдан бүтүп атат 28 менен. Бул экинчи барагы. 29дан башталып, Эргешбай уулу Эстебестен башталып, ылдый көздөй кеттик, достор. Мына списокты сиздер көрүп атасыздар, кимдер оюнга катышат. Так, мыяк деген Мээрбек менен бүтүп атат 43 менен. 44 менен башталып, Элдияр Бешекеев. Мен өткөндө сиздерден сурангам. Канчанчы жылкы болосуздар, жазып коюңуз деп. Ошо баарыңыздар жазган кишилерди жаздым да. Нурила Полотова мына жылы жок экен да. Оюнга кошпой койсок болмок, бирок эми Нурила таарынып калат, ошон үчүн жылы жок болсо да оюнга коштук. Фамилиясын жазыптыр да 57 менен. Анан бул жакта 58 Урмат Дүйшеева. Ошо эжекебиздин аты баягы мырзанын атын коюптур, бирок эжекен да. Мага бир жол жазган атым. Мен көп жазуучуларды, биздин катталуучуларды эстеп калам да.
урматтуу эжебиз мырзанын аты болгону менен Дүйшекеева 58 мына жылкы эжекебиз болот. Бул эжекебиз Россияда иштеп жүрөт да. Ошо үй бүлөнү багалы деп. Бул жакшы турмуштан эмес да. Бишкек Сити дейт. Анан бүгүн жаңы жазылгандар ошо Бишкек Сити болду, максат 80-жылкы. Анан Абдулатов Рахманкул 65-жылкы братан болот экен. Айнура Ботпаева 65-жылкы эжешка болот экен да, эжешка. Азыр мен деген ушул списоктун баарын бизде каналда 800 канча болду? 54 болдукпу, бирок 62 эле киши катышып атат да, ошо кызык да. Мен постоянно кызыгам. 62 840 54 киши болсо, ошо 854 киши катышыш керек болчу да оюнгачы. Мына 854 кишиден 62 эле киши активно болуп катышып атышат. Азыр мен булардын баарын кесем, анан бул оюнду мындай кылабыз да. Могу 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп тизип койдум, макул эми. 22 көп болуп кетет го дейм. 10го чейин кесейин. Анан ушуларды бүктөп туруп салып, аралаштырып, анан канчанчы номер чыкса, ошол номердеги чыгарган биздин мекендешибиз утат да. 4250 сомду. Анда мен азыр кесе баштайын. Анан сиздерге көрсөтөм. Так, бул списокты азыр мен жасай коем. Андан кийин оюнду баштайбыз. Ага чейин мен сиздерге канал жөнүндө кичине информация кылып коеюн деп атам. Сиздердин араңыздарда кийин блогерлер пайда болуп калса, сиздердин канал мындай болот да. Мына мен эртең менен түштө кечинде киргенде сиздер көрбөгөн нерселерди көрөм да. Өзүмдүн каналыма кирем, мыякта мына 857 катталуучу болуп турубуз да. Дагы 3-өө кошулуптур. Бул жакта видеолор бар. Ошо мен видеолорду дагы бир сире анализ кылып турам. Канча көрүлүп атат тигүү деп. Мыякта мына 868. Мен Америкада 5 айда 7.724.000 элек сом тапкам деген жакшы кетип атат. Мыякта плейлист. Ана могу плейлистке кирсеңер, сиздер да ушуга кире аласыздар да. Мыякта мен видеолорду бөлүп койдум. Мына АКШ английский үйрөнөлү дегенде 2 эле видео болуп атат. Мен бүгүн 3-чү видеону жасап туруп кошуп койсом, бул плейлистте 3 видео болуп калат. Сиздер только англис тилин көргүңүздөр келсе, ошо плейлистке кирип туруп бассаңыздар 3 видео чыгат. Channel дейт, мен ошо кээ бирөөлөрдүн каналына жазылып, мекендештердин көрөм да. Так, мо Кыргызка в Америке дейт. Бул жакта Нари Америка, Гуляем Мурзаева деген биздин чоң блогерлер да. Америкада. Мына Гуляемдин 97.500 катталуучусу бар экен. Нари Америка дейт 21.500 катталуучу бар экен. Эң катталуучусу көп бул жакта Кыргызка в Америке. 194.000 катталуучусу бар экен. Бирок мен бул 3 биздин мекендеш таарынбасын. Көп жолу жаздым, сурандым. Мага телефондоруңуздарды бериңиздерчи. Сиздерге чалайын. Бир жолу да ойлонгом, сиздердин каналыңар көбүрөөк, ош мекендештерге пайдасы болсун, мен трак жөнүндө көп нерсе айтып берейин. Интервью албайсыздарбы менден деп сурангам, бирок к сожалению дегендей, Америкада айткандай же каналда катталуучулар абдан көп болуп кеткенде жетишпей калышабы эмне, мага бир да жооп келген жок. Кыргызстанда бир Жанар деген бир жакшынакай кыз бар. Врачтардын айынан 4 жыл мурун операция жасатып, буту баспай калып, паралич болуп, азыр төшөктө 4 жылдан бери жатат да. Мен ошол кызга жардам берейин дегенде аябай оюм бар болчу. Ошол видеону көргөндө эркек башым менен жаман болуп, жүрөгү ооруп, эч ким жок жерге барып бир сыйра ыйлагам да, достор. Ачык сөздүн айыбы жок. Анан мен ошол биздин мекендештерге, блогер кыздарга айтып, ошол Жанара жөнүндө видео чыгарбайлыбы, кыргыз эли билсин, Токмокто жашайт экен да. YouTube'да видеосу бар. Анан ошого жардам берели деп ошо сурансам, бир да жооп келген жок. Анан өзүм ошо эженин мамасынын телефонун эптеп таап, туугандар аркылуу
тияка жаз, мияка жаз, WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, жанараны көрсөткүлөчү десем ошо көрсөтүп, анан $100 салып ийгем. Эже чалган ошо сүйүнүп, ошо сен берген акчага памперс алып бердим, дары парыларын алып бердим. 4 жылдан бери жатат кызым, врачтардын айынан операция болгон дейт. Паралич болуп калган дейт. Караңыздарчы, врачтардын жасаган иштерин. Татынакай кыз экен. 2 университетте окучу экен. 3-4 тилде сүйлөчү экен. Азыр 4 жылдан бери жатат. Анан мен да ошо каналдын катталуучулары көп болсо экен деген максатым ошо. Каналдын катталуучулары көп болсо, жанагы YouTube'дан каналга акча түшүп турса, азыр мен сиздерге көрсөтөм. Качан YouTube каналыбыздан акча түшө баштайт. Ошолордун баарын акырындан түшкөн акчаларды ушундай кайрымдуулук кылып, биздин кыйналган мекендештерге жардам бергенге жумшасак болот да. Кыргызстанда азыр көп кишилер карандай чай менен отуруп калбадыбы? 5-6 баласы бар. Жолдошу иштейт, жубайы иштебейт, жубайы иштейт, жолдошу иштебейт. Сливочный май, варенье дегенди унуткан көбү эле бар да. Ошолорго анча-мынча болсо дагы ушу каналдан кийин акча түшөт, ошолорду мен ошол акчага жумшап жардам бергенге аракет кылам да. Ошондой достор. Анан моякта деген About деген бар. Мияктан көрүп турабыз. Мына 33781 просмотр болду, көрүштү биздин мекендештер 4 айдын ичинде. Анан могул жерде YouTube'да дагы анализ кылсаңыздар болот да, кийин канал ачып калсаңыздар. Моякка киресиздер, кирип мен күн сайын карап коем, канча просмотр болуп атат депчи. Мына 2 күндүн ичинде 590 биздин мекендеш видеолорду көрдү да. Анан акыркы мына 1 саатта, мына 7 киши көрдү. Биздики азыр аз болот бой катталуучуларыбыз. Кийин көбүрөөк болгондо жакшыраак болот да. Мына 365 күн 1 жылды киргиздик, бирок биз 4 ай болду ачылганыбызга. 33843 болду да. Анан сиздерге көрсөтүп коеюн, мына watch time дейт. YouTube'дан акча түшүш үчүн, мо watch time дегенди карайбыз. Анан 1 жылдыкын карайбыз да, мына 1 жылдыкын карайбыз. Биздин катталуучулар ошо видеонун баарын 4000 саат көргөндөн кийин, анан 1000 подписчик болгондон кийин анан акча түшө баштайт да ушу каналга. Азырынча биздики 2291 эле саат просмотр болду да, дагы 1710 саат көрүшүбүз керек да биздин мекендештер. Ошондон кийин анан катталуучубуз 1000ден ашкандан кийин, 1000 болгондон кийин анан YouTube'дан анан анча-мынча акча түшө баштайт да. Так, дагы эмнесин көрсөк? Дагы бул жактан көрсөк болот. Биздин мекендештер кандай көрүшөт экен каналды. Мына биздин мырзалар 79% көрөт экен, айымдар 20% көрөт экен. Возраст боюнча алсак, жаш боюнча алсак, мына 25тен 34 жашка чейин 40%, 45тен 54 жашка чейин 22%, 35тен 44кө чейин 21% көрүшөт экен. Кыргызстан 52%, ошо Кыргызстанда жашаган мекендештерге чоң рахмат. Америкада жашаган мекендештерге чоң рахмат, 17% көрүшөт экен. Россияда жашаган мекендештер 17% көрөт экен. Анан деген Казакстанда жашаган мекендештер да бар экен. 0,3% көрүшөт экен. Анан деген Испанияда жашаган мекендештер бар экен да. Испанияда жашаган мекендештер кантип көрүп атат билбейм, кантип түшүнүп атат. Мен кыргызча эле сүйлөп айтып атпаймынбы? Мен башында каналды орусча ачайын деп сүйлөгөм да, ошон үчүн аты Америка глазами кыргыз болуп калган да. Анан кийин ойлонуп өзүм кыргыз болгондон кийин орусча сүйлөгөн блогерлер көп. Өзүмдүн мекендештериме накта кыргызча эле блог кылыш керек деп анан жалаң эле кыргызча видеолорду тартып сиздерге кыргызча түшүндүрүп атам да. Анан бул каналдын атын Америкадагы кыргыз деп өзгөртүп деле койсок болот. Андан проблема жок.
Анан моякта таң калыштуу болуп атат Испаниядан көргөн мекендештерге. Испаниядагы мекендештерге анда салам айтып коюш керек го дейм. Gran hola a la gente de Hispana, estoy muy contento de gestes vindomis videos деп туруп. Muchas gracias деп коелу. Испандык туугандар кичине сүйүнүп калсын. Ошондой достор. Канал ошондой. Анан деген мен күн сайын сиздердин ар бир жообуңуздарга жооп бергенге аракет кылам да. Күн сайын 2-3 маал кирип туруп сиздер жазган. Мен бүгүн жооп бере элекмин. Бүгүн түшкөн жаңы немелер бар экен, ошолордун сиздерге кичине окуп берейин. Сиздерге де приятно болуш керек. Өзүңөрдүн жазган нерсеңерди көрүп калышыңар мүмкүн. Мыякта мына жаңы жазылган 9 мүнөт мурун. Кубаныч Эргешев дейт. Лайктарды коюптур. Чоң рахмат. Кубаныч Эргешев дейт. Дагы лайктарды коюптур башка видеого. Чоң рахмат. Кубаныч Эргешев дейт. Дагы башка видеого лайк коюптур. Анан Кубаныч Эргешев I saw дейт. Я видел дейт. Молодец. Англисче уже акырындан сүйлөй баштаптыр дейт. Кубаныч Эргешев кайрадан. Мен ушу Кубаныч Эргешевке мояктан лайкты басып туруп, жүрөктү басып туруп, анан ответ жазам да. Жооп жазам азыр, Кудай буйрса, ананыраак. I live in USA дейт. Ой, молодец, Кудай буйрса деп. In future. Кудай буйрса, Америкага келиңиз, Кубаныч. Сизге ак жол. Кубаныч Эргешев кайра жазып атат, абдан активный болуп атат. I live in Osh дейт. Oh, I never was in Osh. I know that Osh is very beautiful city дегендей. Так. Андан кийин Талант Мондошев дейт. Талант 1971 деп жазыптыр да, оюнга катышып аттыр. Мен муну жазып элекмин, Талантты. Азыр мен оюнга кошом. Ошондо биз канча болуп калдык? Азамат Алмаз дейт. Уланта бери ийгилик дейт. Сизге чоң рахмат. Мен сизге азыр ответ жазам. Чынара Абдилатова дейт. Американска айтып коеюн, кыргыздар уктабай калган азыр дейт. Күлүптүр. Мен сизге дагы ответ жазам. Чынара Абдилатова кайра жазыптыр. Ошондо сиз грин карта берип жатасызбы Американын атынан дейт. Ооба, мен Американын атынан мекендештерге мини грин карта беретем да, акчалай сыйлык. Чынара Абдилатова кайра жазыптыр. Жолдош Мамажановдун сүрөткө деген ыры сизге абдан жагат окшойт. Ар бир каналыңызда бар. Укулуктуу жагымдуу музыка дейт. Ал киши биздин айылдан, Кадамжай району, Кара Дөбөдөн дейт. Сапарыңыз байсалдуу болсун дейт. Чынар айым абдан чоң рахмат. Мен эмнеге кайталап коюп атам? Анткени мен башка музыкаларды койсом, YouTube эметип салып атат да, жаап салып атат да. Жаап салып атат, анан алмаштырганга туура келип атат да. Ошон үчүн мен деген биздин эле биздин жакшынакай ырчылардын ырларын, Буйбуйду, Жолдошбек Мамажановдун сүрөтүңө деген ырын жолуксак кандай жакшы деген ырларды көп койгонго аргасыз болуп атам да, достор. Бишкек Сити дейт. Алмаз, ассалому алейкум, мен үчүн кайталоо болду дейт. Максат 1980-жылкы экен. Бишкек Сити, Максатка чоң салам. Анан бул жакта дагы бар экен. Ежедневник алдым дейт. О, абдан сонун сообщение экен. Ежедневник алдым, 200 барактуу дейт. Бийиктиги 30 см, шырынасы 25 см дейт. Сизге сиз чийген схеманы копия кылып чийип жатам. Сиз менен кошо жазып жатам дейт. Бирок ошол эле жерге кыргызчаны да кошуп коесузбу дейт. Кыргызчада жазып койбосо түшүнүксүз болуп аткан турбайбы? Сиз да эптеп дейт. Кыргызчаны жаза кетиңизчи батырып, ошондо түшүнүп жаттаганы оңоюраак болот эле дейт. Аракет кылабыз. Чынара Абдилатова, Алла разы болсун, оюштуруп ишке
Баары жокко жетишет экенсиз, зикет чыгарып турат экенсиз сонун дейт. Ушундай мына сообщениялар келип атат. Айнура 1974 деп оюнга катышып атат дейт. Ассаламу алейкум Алмаз аке, өтө сонун иш баштадыңыз. Сооптуу иш, сизге Алла ыраазы болсун. Азыр сиз бизге англис тилин үйрөтүп жатасыз. Кудай буйрса чогуу иштеп калаттырбыз коллектив болуп. Мен Мамадалиев Кутманбек Мамадалиевич дейт. Баарыңыздар кошуласыңыздар азыр оюнга. Анан бир сообщенияны окуп коеюн. Канал башталгандан баштап Улан Арыкбаев бизге ошо каналдын аты ушундай да, аккаунтунун аты ушундай да, Улан Арыкбаев деп. Канал башталгандан бери ар бир видеого жазат. Экөөбүз дос болуп эле калдык да, достой эле болуп калдык. Салам алейкум, Алмаз мырза, кандайсыз? Англис тилин жакшы, жеткиликтүү кылып түшүндүрөт экенсиз. Профилер үйрөткөн система менен дейт. Интернеттен окуганга аракет кылгам, бирок сизде айлана чөйрөдө англисче сүйлөбөгөндөн кийин бат эле унутуп коём дейт. Абдан туура да. Мен азыр мыякка чыгып туруп бир киши менен англисче сүйлөшөм да. А сиздер болсо кимдер менен сүйлөшөсүздөр? Кыргызстанда эч ким деле эшиктен англисче сүйлөбөйт да, ошон үчүн оор, ошон үчүн англисче үйрөнүш үчүн бир досу менен чогуу окуган жакшы, же карындашы менен, же болсо эжеси менен бирөөңөр суроо берип, бирөөңөр жооп берип, анан сүйлөшүшүңөр керек да. Ошондо тил да көнөт. Абдан туура айтып атат да. Ойдун баары бир жерде эмес да дейт. Абдан туура. Кыргызстанда баягы эртеден кечке иштеп, үй бүлөнү багыш керек, тигинч керек, минч керек деп ойдун баары ар кайсы жакта болот да. Ошон үчүн англис тилге кээ бир кишилердин убактысы жок да. Бирок сиздин сабагыңыз бирөөбүзгө пайдасын тийгизет деп ишенем дейт. Мындан 10 күн мурун медицинский отход мусор таштап иштеп калдым. Бишкектин чет жагын алып барып, сиз көрсөткөн жерден 70-80 эсе кичинекей экен. Бир станок бар экен. Аны көргөн адам иштебейт, бузук окшойт деп ойломок. Бирок иштейт экен. Тигүү деп ошо мусор жөнүндө жаздыр. Мен өткөн видеодо айтпадым беле, а мыякта жазып атат да мына. Ошол мусорлорду өрттөбөй эле ушундай кайра иштетип чыгуучу заводдор пайда болсо болмок деп ойлогом дейт. 10 күн мурун ойлоптур да. Мага чейин, мен видео тартканга чейин ойлоптур. Ишиңизге ийгилик дейт. Мен TikTok'ко да кошуп койгом, өткөндө бир жолу TikTok жазуушу Улан Арыкбаев деген аккаунт менен биздин жигитибизди TikTok'ко да кошуп койгом. Таарынбайт болуш керек. Мен азыр оюн уюштурам. Мен жана айтып атпаймынбы? Улан Арыкбаев деген аккаунт менен кирип атпайбы? Мен оюн уюштуруп $50 салам, $4250 оюндун жеңүүчүсүнө. Бирок мен Улан Арыкбаев деп аккаунт менен кирген жигитке дагы өзүмдүн жүрөгүмөн чото бергим келип атат. Ушу жигит ар дайым ар кайсы видеома жазат, канал башталгандан бери. Жана айткандай экөөбүз көптөн бери тааныш болгондой, жарым сөздөн түшүнөбүз да. Мен жазган нерсени ал жарым сөздөн түшүнөт, мен жазган нерсени ал жазган нерсени мен жарым сөздөн түшүнөм. Мен ушул жигитке дагы $50 салам да, өзүм атыма. Алгандан кийин видео жибересиң мага. Менден күчү экен, ошон үчүн сен деп сүйлөшүп атам да. Кой, мейлиңиздер анда. Оюнду баштайлы, андан кийин англис тилди бир сабак кылып коюп, анан жолго чыгалы достор. Ошондон кийин англис тилин где-то 1-2 жума токтотобуз. Сиздер ушуларды
Так, достор. Баарын даярдап бүттүк. Оюнду баштасак болот. Мындай болот да, достор. Менде идиш жок экен. Болгону мондай каска бар экен да. Биз касканын ичин алып салдым. Кээ бир жерге барганда бизге каска менен кириш керек да. Бул жерге азыр 10 цифраны жазып койдум. Азыр аралаштырып бир цифраны алып чыгабыз, Кудай берсе. Андан кийин бул жака 63 биздин оюнга катышып аткан мекендештерибиздин списогун түзүп койдум. Бул жака салабыз. Аны аралаштырып. Анан бул жерде, например, азыр 5 деген цифра чыгып калды. Анан ошо списоктун ичинде катталуучуларыбыздын аттары жазылган экенин көрөбүз. Анан ушул жакта 5-чи цифра чыкса, ошо 5-чи чыккан киши утат. Жараныбыз утат. Бул жерден азыр мен аралаштырып мынтип алып чыксам, ичинен 10-чу чыгып калса, анда катталуучулардын списогун бул жака салып айландырып туруп биринчисин чыгарабыз. Сиздер менен просто тааныштырып коебуз, ким ойногон. Экинчисин тааныштырып коебуз, үчүнчүсүн тааныштырып коебуз. Анан бул жерде канчачы цифра чыкса, ошол биздин жараныбыз $4250 утат. Ошондой кылалы, достор. Анан мен отдельно бир биздин катталуучунун атын бул жака жазып, отдельно коюп коем. Бул катталуучунун аты общий списокто да бар. Эгер общий списоктон утпай калса, мен отдельно ушул катталуучуга $50 өзүм атыман берем да. Анткени бул катталуучу канал ачылгандан бери мени менен чогуу жүрөт. Постоянно ойлорун жазат. Мен экөөбүз бири-бирибизди жарым сөздөн түшүнөбүз да. Мен ушул жараныбызга, мекендешибизге $50 салып, 4250 сом салып сүйүнтүп коеюн деген оюм бар да. Кээде ушинтип турам мен. Бул жака коюп коем отдельно. Так, кеттик анда, достор. Мен муну аралаштырайын. Аралаштырып туруп, каалаган колума тийген кармадым. Экөө чыгып калдым, бирөөнү тыштадым. Бирөөнү тыштап туруп, анан ушуну азыр мына сиздердин көзүңүздөрчө ачып көрөм, канчанчы цифра число экенин. 8 дейт. Азыр анда биз общий котелго бардык списокты салабыз дагы, бирден чыгара беребиз, тааныштыра беребиз сиздер менен кимдер ойногонун. Список пустой эмес экенин көрсөтөйүн. Анан 8-чи чыккан биздин жараныбыз 4250 сомдун жеңүүчүсү болот, достор. Азыр мына видеону атайын монтаж жок жасап атам, мына мусоркага салдым, булардын баарын ыргытам. Ыргыттым, таза болду. Эми бул жака акырындан салып атам. Общий 63 мекендешибиздин списогун салып атам. Азыр мен өзүмдү көрсөтө албайм, анткени оюн бүткүчө камера оюндан жылбаш керек. Анткени ар кандай ойлор кетиши мүмкүн. Бул жасап койду деп. Мына шакегимди да карагыла. Кээ бир фокусниктер шакектин ичине дагы список салып ийет болуш керек. Так. Достор. Так, кеттик. Мына 63 жараныбыздын списогу тегеренип атат. Оюн кетти, достор. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, англис тил үйрөнүңүздөр. Мына колго тийген мына бирөөнү тандадым. Бул киши, бул мекендешибиз утпайт. Мен просто тааныштырып коеюн деп атам да, азыр бир кол менен аябай неудобно болуп калат экен. 8-чи чыккан биздин мекендешибиз утат. Мен просто көрсөтүп атам кимдер катышты оюнга. 60-чы номер Бишкек Сити. Максат 1980 жыл. Бул дагы абдан сонун жигит. Баарыңар утса экен деп ойлойм, бирок мына Максат кийинкиде утат болуш керек. Ийгилик каалайм, аманчылык каалайм. 60-чы номер Бишкек Сити, Максат 1980 жыл. Так, мен калып коебуз дагы. Мына списокты тегере атабыз.
экинчи списокты чыгарабыз. Мына бир любойун карма, үчөөнү кармадым, мына бирөөнү тандадым. Так, экинчи список. Ким биздин оюнга катышты? Так, ким экен? 58 номер. Урмат Дүйшеева. Биздин Россиядагы эжекебиз чыгыптыр 1958 жылкы. Бирок эжебиз эмки жолу утат. Аманчылык. Россияда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Экинчи, үчүнчү номер чыгарабыз, достор. Мына оюнду кызык кылыш үчүн мен ушундай способ коюп атам да. Мурда башкача оюн ойночубуз, азыр башкача ойноп атабыз. Кийинчерээк башкача оюн ойнойбуз. Кудай сактасын, бир кол менен ачып атам да. Камераны кармаш керек болот атпайбы? Так, үчүнчү биздин оюнчу 9 номер экен, 9 номер. Чыңгыз деген ат менен кирет экен. Базарбаев Санабар дейт. 1950 жылкы. Байкебизге салам айтабыз. Оюнга катышканыңыз үчүн, каналга жазылганыңыз үчүн чоң рахмат. Тегеретип туруп азыр 4-чү списокты чыгарабыз. 4-чү список биздин мекендешибиз, биздин жараныбыз, биздин катталуучубуз 31 номер Жумагулов Жолдубай дейт. 2002 жылкы биздин жигит экен. Жумагулов Жолдубай дейт. 4-чү болду. Азыр 5-чини чыгарабыз, достор. Мына оюн кетип атат. Камераны эч жака жылдыра албайм. Анткени оюн чын болуш керек. Маңдайга жазган биздин жараныбыз главный призди алып кетиш керек. 19 номер Самат Мусаев 1995 жылкы экен. Биздин мекендешибизге салам. Самат, салам Америкадан. Ийгилик каалайбыз. Так, 6 номер. 6 номерди тегеретебиз. 6 номер, мына. Бирөөнү тандайлы. Каалаганын тандайбыз. 6 номер 46 деп көрүп атам. 46 номер Жыргалбек Абдылдаев дейт. 1986 жылкы биздин мекендешибиз экен. 6 номер. Ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. 7 номер. 7-нин бири Кыдыр дейт. Мына. Мен списокты просто көрсөтүп атам. Кагаздар пустой эмес экен. 7-чи 63 номер Акыйкат Багыт. Ушул жигитке, ушул ат менен кирет, ушул жигитке мен абдан ыраазымын. Анткени атайын убактысын бөлүп бир 4 күн отурду го дейм. Постоянно отуруп болгон 110 видеону көрүп чыкты. Ар бир 110 видеого лайк койду, өзүнүн ойлорун жазды. Ушул ат менен кирип атат Акыйкат Багыт. Ушул таксырга чоң рахмат, анан чоң салам. Мына 7-нин бери Кыдыр дегенде 7-чи жакшы числого сиз туш келдиңиз. Эми биз жеңүүчүбүздү тандайбыз. Мына жеңүүчүбүздү тандап атабыз. 8-чи дейт, мына достор. Мына достор. Ушул кагаздын ичинде жазылган биздин мекендешибиз, биздин жердешибиз, каналдын катталуучусу 4250 сомдун жеңүүчүсү, $50 жеңүүчүсү. Мына куттуктайбыз. 63 номер дейт. 63 номер Мамадалиев Кутманбек дейт. Мамадалиев Кутманбек 1992 жылкы экен. Мына сизге жакындатып көрсөтүп коеюн. Мамадалиев Кутманбек 1992 жыл. Сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз, ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. $4250 сизге Кудай берсе салабыз. Сизден бир сураныч, ушул видеонун астына жазып, өзүңүздүн WhatsApp номериңизди жазып койсоңуз, мен сиз менен кабарлашып, сиздин аты жөнүңүздү англис тилинде алып, ошол англис тилинде алынган аты жөнүңүзгө мен 4250 сом $50 салып ем через MoneyGram аркылуу.
Анан ошол сумманы алгандан кийин сиз бизге телефонду тигинен эмес туурасынан кармап туруп, жакшынакай өзүңүз менен тааныштырып, видео тартып туруп, кыргыз элине салам айтып туруп, өзүңүздү көрсөтүп туруп салып ийсеңиз, биз кубанычта болобуз, достор. Мына список бүттү. Бул касканы тияққа коюн, калган жарандарыбыздын эмелери калды, списоктары калды. Анан мен айттым эле оюндун башында. Моякта бир биздин жараныбыздын аты жөнү бар. Ушул жараныбыз канал ачылгандан бери жакшынакай ойлорун жазып, чогуу келатабыз да. Мен ушул жигитке өзүмдүн атыман лично, эчтеке оюн жок, өзүмдүн атыман чын жүрөктөн $50, 4250 сомду маниграмма аркылуу салып эм. Бул жигит мырза, бул жигит ушул видеону көргөндөн кийин сүйүнөт, мен түшүнүп атам. Анан өзүнүн WhatsApp номерин мага жазып койсун, мен кабарлашып, аты жөнүн англис тилинде алгандан кийин ушул жигитке 4250 сом салып эм, чын жүрөктөн. Үйгө, балдарга, туугандарга, атын эңерге кичине стол накрывать этип, таттуу-паттуу апарып сүйүнтүп коюңуздар. Бул жигиттин данныйын азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мына бул Руслан Арыкбаев деген ат менен кирген. Темирбек уулу Руслан, Чүй обласы Аламүдүн району Байтик айылы. Мен бул жигитти ТикТокко кошком. Ошон үчүн дагы кечирим сурайм, бирок мага эчтеке деп айтпай, наоборот тамашалап, мага жакшынакай маанай тилеп, жакшы ответин, комментти жазган. Ошон үчүн Темирбек уулу Руслан, экөөбүз достойлуу болуп калдык, мен көрө элекмин. Анан ошо Руслан видеосу салганда ошондо биринчи жолу көрөм да. Рахмат чоң Русланга. Темирбек уулу Руслан, Чүй обласы Аламүдүн району Байтик айылы. Улан Арыкбаев деген ат менен кирет. Ушул жигитти дагы 4250 сом менен куттуктайбыз. Ушуну менен оюн бүттү. Мен да убактым аз, чарчап турам. Сабактын 3-чү урогун, англис тилдин 3-чү сабагын өтөлү дагы. Акырын мен жолго чыгайын, достор. Утуучуларды куттуктайбыз. Достор, биз 2 сабак өткөнбүз. Бүгүн 3-чү сабак. Кичине дагы сөздөрдү кичине кошобуз. Суроолорду бергенде сен жашайсыңбы? Сен иштейсиңби деп атканбызда, азыр болсо сен кайда жашайсың? Сен кайда иштейсиң? Сен кайда барасың деген сөздөрдүн баарын кошобуз да. Азыр мен сиздерге таблицаны бир сыйра көрсөтөйүн. Дагы бир сыйра кичине кайталап коелу. Мен азыр бүгүн машинанын ичинен эле өтүп атам сабакты. Анткени азыр убакыт аз болуп атат. Азыр бат-баттан сабак өтүп коюп, мен жумушка чыгышым керек болуп атат. Могу схеманы мен кичирейтип койдум да. Баарыбыз эле билип бүттүк да. Бул суроонун боло турган жагы, бул суроонун азыркы чагы, бул суроонун өткөн чагы, бул аныктоонун азыркы чагы, бул квадрат болсо аныктоонун азыркы чагы, бул боло турган чагы, бул аныктоонун өткөн чагы, бул четке кагуунун боло турган чагы, бул четке кагуунун азыркы чагы, бул болсо четке кагуунун өткөн чагын сиздер менен өттүк да. Бул жерде баягы ай менен глаголдун ортосуна, этичтин ортосуна will коюлат. Бул жерде болсо will not коюлат. Буякта болсо мен көргөн жокмун дегенде I don't see деп don't коюлат. He менен she, он ана особый деп айттык. Буякта doesn't коюлат. Өткөн чактын четке кагуусунда didn't коюлат. Өткөн чактын аныктамасында глаголдун аркасына di деген тамга кошобуз. Азыркы мезгилде айтканда, аныктоонун азыркы учурунда he менен sheге этичтин арт жагына s'ти коебуз. Бул жака болсо will'ди коебуз. Суроо бергенде боло турган учурда will'ди астыга чыгарабыз. I, you, he'шинин астына. Азыркы мезгилде do болот. He менен sheге does кетет. Өткөн чакты did'ди астыга коебуз да. Анан did you see her деп өткөн сабакта айткандай
болот. Анан бул болсо I, you, he, she, we, they мояктагы сөздөр. Биз болсо биз аларды көрдүкпү? Алар бизди көрдүбү? Сен ага барасыңбы? Ал сага келеби деген үчүн биз деген кимди, кимге, ким менен, кимден деген me, you, him, her, us, them деген сөздөрдү, дополнительный сөздөрдү кошконбуз. Булардын инилерин. Мына сестренкалары булар кимдики деген суроого жооп берет. Кимдин машинасы? Менин машинам, my car. Кимдин машинасы? Сенин машинаң, your car. Кимдики? His car. Аныкы, ал айымдыкы. Ал мырзаныкы. Her car. Бул ал айымдыкы. Кимдики? Our car. Биздики. Кимдики? Their car. Бул деген алардыкы. Ошо кимдики деген суроонун үчүнчүсүн коштук. Ошондо I, me, my, you, your, he, him, his, she, her, we, us, our, they, them, their. Мен эми түшүнүгүм боюнча орусча жазып койдум, кантип окула тургандыгын. Биз сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Ушулардын баары кийинкиде бизге керек тиет да. Анан биз кайсыгы анча-мынча глаголдорду жаттаганбыз. Бул правильный глагол деп коет. Бул түз глаголдор да. Эми этиштер. Бул туура этиштер. Булар болсо туура эмес этиштер. See, meet, come, go дегендер. Булар туура эмес этиштер. Азыр мына work'ту, work деген иш да, иш. Do you work? Do you work? Мияка койсок, сен иштейсиңби азыркы учурда? Боло турган учур болсо will you work? Сен кудай бурса иштейсиңби? Же сен иштедиң беле? Did you work? Бул өткөн учур болуп калат да. Азыр ушуну мына Google Map'ка текшерип көрөлү. Work деген сөздү. Did you work деп жазып көрөлү. Did you work? Did you work? Did you work? Вы работали? Вы работали? Көрдүңөрбү? Глагол эме Google'дагы подтверждение кылып атат. Бул өткөн чактын сен иштедиң беле деген суроосу. Анан биз деген ушу иштедиң беле, сен иштедиң беле деген суроону сен кайда иштедиң эле дегенге айлантыш үчүн биз мондай дополнительный суроолорду кошушубуз керек. When. Мен билишимче жазып койдум орусча when деп буквалар менен. When. Качан. Когда. Where. Кайда, кайдан. Где, куда. How. Кантип. Орусчасы как, каким образом. What. Эмне, кандай. Орусчасы что, какой. Why. Эмнеге. Кыргызчасы, орусчасы почему. Ушуларды өтүп туралы, анан дагы кийинки сабактарда how much, how many деген, сколько, канча дегенди өтөбүз да. Так, мындай сурасак болот да. How many dollars do you have in your pocket? Сенин чөнтөгүңдө канча доллар бар? Эгер санай албай турган эмени сурасак, how much money do you have in your pocket? Общий канча акчаң бар деген сөз. Бул болсо доллар, канча долларың бар? 100 доллардыктан экөө барбы, үчөө барбы деген суроого жооп берет да. How long болсо как долго? Канчалык алыс деген суроо да. How long does it take from here to Brighton Beach деген сыяктуу да. Аны дагы өтөбүз. Ошон үчүн азыр биз деген did you work? Вы работали? Силер иштедиңер беле? Дегендин астына кайда силер иштедиңер эле? Где вы работали деген нерсени азыр жасайбыз да. Ошон үчүн
Azır mo жерде өчүрүп коеюн. Так. Мояка. Did you work? Тотпайсызбы? Did you work? Суроо берип атабыз өткөн чак менен. Did you work деп. Силер иштедиңер беле деп атабыз. Эгер биз мо суроолордун астына мо дополнительный when, where, how, what, why дегендерди кошсок, уже тактайбыз да, суроону дагы дальше тактайбыз да. Ошондо мындай болуп калат да. Where did you work? Каякта мурда силер иштедиңер эле? Where did you work? Суроо берип атабыз да. Where did you work? Мына мону алдык да. Кайда, кайдан дегенге. Where did you work? Мурда did you work деп эле айтчу эмес белек. Did you work? Сен иштейсиңби? Сен иштедиң беле деген сыяктуу. А бул болсо кайда сен иштедиң эле болуп калат да. Кайда сен иштедиң эле? Кайда сен иштедиң эле? Биз тактап уже сурай баштадык да. Where did you work деп. Азыр ошо where did you work дегенди Google'dan tekşerебиз азыр. Мына азыр мына англисче жазам, орусчасын жооп берет. Айтып берет да. You work. Where did you work? Where did you work? Где ты работал? Где ты работал? Кайда мурда иштедиң эле деп атат. Мо did'ти кошуп атабыз. Эгер мунун ордуна did'тин ордуна do дегенди жазып койсок, where do you work? Сен кайда иштейсиң болуп калат. А эгер did'ти ылдый жазсак, мурда кайда иштедиң эле? Мына. Where do you work? Сен кайда иштейсиң? А бул жака жазсак, where did you work? Сен мурда каякта иштедиң эле? Азыр достор, when, качан, кайда деген суроону азыр сиздерге көрсөтүп берем. When деген, качан? Боло турган учурдун суроосу. Мына болот, суроо, мо клетка. Will you see her? Сен аны качан көрөсүң? Her деген мына, her. Аял заты жөнүндө, ана. Сен ал айымды качан көрөсүң? Деп азыр жазабыз да. Мурда болсо сен аны качан көрөсүңбү деп сурачубуз. Сен аны көрөсүңбү? Сен аны көрөсүңбү деп сурачубуз. Азыр тактайбыз да, кичине узартабыз. Суроону усилдеп айтабыз да. Качан сен аны көрөсүң деп. Ошондо биздики кандай болуп калат азыр? Биздики кандай болуп калат азыр көрөбүз достор. Биз деген where дегенде, кайда дегенде пример келтирдик, азыр when дегенде пример келтирип беребиз азыр. When will you see her? When will you see her? Sen аны качан көрөсүң? When will you see her? Sen аны качан көрөсүң? Биз мурда will you see
H. Başında biz will you see degenden başlaganбыз. Will you see degen başlaganбыз. Sen görөсүңбү? Кудай буйрса келечекте деп. Анан will you see her? Sen аны көрөсүңбү? Деген суроо бергенбиз. А бүгүн болсо when will you see her? Sen аны качан көрөсүң деген уже сөздү узартып атабыз да. Ушул when, where дегендер суроо берүүнүн астына жазылса, уже тактоо күчтүүрөөк болот да. Азыр мен сиздерге ушуну жазып берем. When will you see her? Google'га жазып атам да, текшерип. When will you see her? Мына азыр көрөбүз. Google эмне дейт экен? When will you see her? When will you see her? Когда ты ее увидишь? Когда ты ее увидишь? Көрдүңүздөрбү? When will you see her? Когда ты ее увидишь? Сен качан аны көрөсүң? Ушул сөздөрдү ушул жака кое берсек болот да. Мына мо meet дегенди дагы азыр көрөлү. Meet деген бул таанышуу, кезигүү, тосуу дегенди билгизет. Ошо meet деген бардык жерде meet болуп кетет. Сиге окшоп. Си дагы бардык жерде си болот дагы көрүү деген. Могу өткөн чактын аныктамасында so болуп калат. Мен сиздерге өткөндө түшүндүрүп бербедим эле. Бардык жерде си болот. Мояка келгенде so болуп калат. Мындай правильный глагол, мындай түз этиштер болсо, бул жака келгенде work деп туруп, эң ар жагына артына ed деген тамга кошулат. I worked, мен иштегем деп. Мен көргөм дегенде I saw болуп калат seen ордуна. Ошо азыр metти карайбыз. Meet дегенде meet, met болуп калат. Бардык жерде meet болуп жазылат. He meet, ал көргөн. I meet, мен көргөм. I didn't meet, мен көргөн эмесмин. He didn't meet, ал көргөн эмес. Кечирип коюңуздар. Бул жака келгенде I meet эмес, I met болуп калат. Мен көргөм деген. Азыр ошо meet, metти кошуп сиздерге азыр дагы пример келтирем да. When дегенди алалы кайра. Азыр муну өчүрөйүн мен. When, качан сен аларды көрөсүң дегенди азыр сурайбыз. Уже көрдүңүздөрбү, биз уже суроо берип, биз жооп бере баштадык. Так, биз азыр могу бүгүнкү жаптап аткан when, where, how, what, why деген сөздөрдү колдонуп атабыз. Мына when, качан сен аларды көрөсүң деп сурап көрөлү. When боло турган учурдун суроосу will жазылат when'ден кийин. Will you meet, алар болот да. Алар болгондо алар. They деген алар, аларды болгондо them болуп калат. Them. Көрдүңүздөрбү, суроо бердик. Бул болсо will you meet деп мурда суроо берчүбүз. Башында сен кезигесиңби? Сен таанышасыңбы Кудай буйрса деп. Андан кийин зенди кошконбуз. Сен алар менен таанышасыңбы? Сен алар менен кезигесиңби? Же сен аларды тозосуңбу? Аэропорттон, например. Азыр when деген суроону муну күчөтүш үчүн коштук. Мына when деген бүгүн жаттаган сөздү. When, качан, кайда деген. Когда деген орусча сөз.
When will you meet them? Sen kaçan kaçan alar menen kezigesin je tanışasın je olsa tozosун аэропорттон тозуп келиш керек да тозосуң When will you meet them? Sen kaçan алар менен кезигесиң, таанышасың, тососуң. Азыр биз ушуну Google'га жазып сиздерге дагы көрсөтүп берем. Мына жазабыз азыр. When will you meet them? Мына Google эмне дейт экен? When will you meet them? When will you meet them? Когда ты их встретишь? Когда ты их встретишь деп жазды да? Когда ты их встретишь? Когда ты их встретишь? А когда ты их когда ты с ними познакомишься, когда ты их встретишь, когда ты кездесесің деген, когда ты будешь встречаться деп жазыш керек та негизи. Эгер бир орусча азыр когда ты с ними познакомишься деп жазсак, when will you meet them деп эле кайра жазат. Ошондой достор. Анан бүгүн дагы бир эки сөз жаттап коелу. Азыр дагы сөздөрдү улантыш үчүн дагы мындан да жакшы узунураак сөздөрдү айтыш үчүн, жооп бериш үчүн биз бүгүн 2-3 убакыттын жазып коелу. Так. Yesterday. Бул кече болот да. Кече. Yesterday. Tomorrow. Эртең болот. Today болса бүгүн болот. Yesterday. Кече. Tomorrow. Эртең. Today. Бүгүн. Азыр биз ушул сөздөрдү кошуп дагы пример келтирсек болот. Мындай кылалы. When you meet her, I will meet her yesterday, tomorrow. Sen аны качан көрөсүң? Мен аны эртең көрөм. Азыр азыр пример келтирели, мону жазып алдыңар да. Yesterday кече, tomorrow эртең, today бүгүн болот. Азыр ушул досканын ушул жерин мен атайын жазганга бошотуп койгом да. Азыр мен сиздерге мындай жазып берем. Будущий менен сөз сурай берели. When will you see кимди деп коелу? Бизди деп коелу. We. Us болуп калат да. Us. When will you see us? Сен качан
Көрөсүң. When will you see us? Sen качан бизди көрөсүң? I will see you tomorrow. Жана биз эртең деп жазбадыкпы? Ошону кошобуз. Мурда биз I will see you деп эле койчу эмес белек. Азыр болсо I will see you tomorrow. Мен эртең силерди көрөм. Азыр суроо бергенде так. When will you see us? Сен качан бизди көрөсүң? I will. Мына будущийдин ответинде жообунда will айдан кийин will кетет. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Мен силерди эртең көрөм. Көрдүңөрбү? When деген бүгүнкү жаттаган сурообузга пример келтирдик. When will you see us? Сен качан бизди көрөсүң? I will see you tomorrow. Мен силерди эртең көрөм. Так, моякта come деген анан go деген бар да. Come деген келүү. Келүү, келди. Go деген наоборот, арды көздөй баруу, барды деген. Бул неправильный глагол да. Ушу менен дагы пример келтирип коелубу. When will you come to me деп. Мына come дегенди мояка азыр кошуп when дегенди дагы бир сыйра сиздерге көрсөтүп берейин. When will you come to me? Бирөөгө суроо бересиңер да силерчи. When бүгүн жаттаган сөз качан деген. When will you будущийдин суроосу. When will you come to me? To me. Мо to боюнча дагы өзүнчө кийинки уроктордо түшүндүрүп берейин. To me. Мени көздөй. To деген направлениеди көрсөтөт. Бир жака баруу, а бир жака келүү болсо from болот. I will go to Moscow. Көрдүңөрбү? To деп атат. Мен Москвага барам деп атат. I will go to Moscow. To деген мо, to деген жазылат. А Москвадан бери келсеңер, I will come to Bishkek from Moscow. Мен Бишкекке Москвадан келем. From Moscow. I will come to Bishkek from Moscow in 2 days. Мен Бишкекке Москвадан 2 күндөн кийин келем. Ошондо to me, сен мага мени көздөй. Направление болот да. When will you come to me? Сен качан мага келесиң? Келесиң. Будущийдин суроосу. Жооп берели эми. Эми барасың да, ал суроо бергенден кийин качан келесиң дегенден кийин мен азыр бара койбойм да. Мен эртең барам же бүрсү күнү барам. Ошо будущийдин боло турган учурдун аныктамасы менен жооп берем да. Так, ответин жазалы. I will come to you tomorrow. I will come to you tomorrow. Мен сага эртең келем. Мен сага эртең келем. Азыр мен сиздерге Google'га ушуну жазып көрөйүн. Come дегенди.
When will you come to me? When will you meet them? When will you come to me? Biz тигини өчүрбөй калган турбайбызбы? Биринчи сөздү, сүйлөмдү. Когда ты их встретишь? Когда ты приедешь ко мне? Когда ты приедешь ко мне деп жазып атат. Когда ты их встретишь? Когда ты приедешь ко мне? Сен качан мага келесиң деп атат. Мен сага эртең келем. I will come to you tomorrow. 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 Я приду к тебе завтра. Я приду к тебе завтра. Мен сага эртең келем. Ушундай достор. Бүгүн эмне кылдык? Бүгүн when, where, how, what, why, how much, how many, how long деген дополнительный суроо бере турган сөздөрдү жаттадык. Бүгүн when, where дегенге көбүрөөк көңүл бурдук. Андан кийин tomorrow, yesterday, today. Tomorrow эртең, yesterday көчө, today бүгүн деген суроо сөз жаттадык. Work, live, laugh мурда жаттаганбыз. Бүгүн 3 сөз кирди. See деген көрүү мурда өткөнбүз. Meet дегенди кезигүү, таанышуу, тосуу дегенди мурда өткөнбүз. Come анан go. Go'га бир пример келтирип колду, ошо менен сабакты бүтөлү. Ато сиздерди да көп башыңыздарды оорутпайын. Өзүм да жолго чыгыш керек. Go деген. Go деген. Көбүнчөсү биз суроону келе турган чак менен берип атабыз. Бүгүнкү сабакта. Так, мен ручкам кайда кетти? Мына. When'ди кошпогондо will you go to Moscow? Биз азыр when дегенде, качан дегенди боло турган учурдун суроосуна кошсок, анан жооп берсек мындай болот. When will you go to Moscow? Go деген баруу да, качан барасың деген сөз. Мындай болот да. When качан, will you go to Moscow? When will you go to Moscow? When will you go to Moscow? Sen же болсо siz деп жазалычы кичине. Сен дебей. Негизи you деген, сен, siz деген сылык сөз да, американецтер siz деп айтат бардыгын. Siz качан Москвага барасыз? When will you go to Moscow? Сиз качан Москвага барасыз? Мен Москвага эртең барам. I will go to Moscow tomorrow. Мен Москвага эртең барам.
эртең чыгам деген сыяктуу. Эртең чыгам, эртең барам. Барам. Азыр ушуну Google'га жазалы. Сиздерге тактап берейин. Я приду к тебе завтра. Google'га тактап берейин. Google'га. Жазсаңар деле ушундай чыгат да. Биздин суроо when will you go to Moscow болгон. When will you go to Moscow? Нас görüyoruz. When will you go to Moscow? 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 Орысчасы. Когда ты поедешь в Москву? Когда ты поедешь в Москву? Когда ты поедешь в Москву дейт. Көрдүңүздөрбү? Биздин ответ кандай болду эле? I will go to Moscow tomorrow. Мен Москвага эртең барам. Сиз бирөө менен турсаңыз, бирөө сизге сурай берет да. When will you go to Moscow? Сен качан Москвага барасың? I will go to Moscow tomorrow. Биз азыр ответин жазабыз. I will go to Moscow. Ой. Так, туура эмес болуп кетти. Кайра жазайын. I will go to Moscow tomorrow. Google'ду көрөлү да ушу менен сабакты аяктайлы, а то башыңыздар айланып калат. I will go to Moscow tomorrow. I will go to Moscow tomorrow. I will go to Moscow tomorrow. Орысчасы. Я поеду в Москву завтра. Я поеду в Москву завтра. Ошондой достор, ушинтип акырындан кетебиз да. Англис тилин үйрөтүш үчүн үйгө жатып алып, бир күн отуруп, конспект түзүп, жакшылап даярданып, убакыт көп болуш керек да. Мен болсо шака-шука эле убакыттын аздыгына карабай сиздерге жардам берейин деген ой менен эле ушинтип коюп атам. Бүгүнкү сабактын результаты эмне болду? Могу схеманы жакшылап жаттаңыздар. Көрдүңүздөрбү? Бир глаголду алып алып ушул жака коюп эле, биринчи көрүп айткыла. Мияка деген love дегенде, love. I love, I will love, I will not love, I don't love, I didn't love. Did you love? Do you love? Will you love? Аны кийинки глаголду алгыла. Ошол жака коюп бергиле. Андан кийин неправильный глаголду алгыла. Meet дегенде. I meet, I will meet, I will not meet, I don't meet, he doesn't meet, he didn't meet, did he meet, does he meet, will he meet. Ана мояктан болсо уже meet деген met болуп калат. She met, he met, I met. Ошол сыяктуу муякты караңыздар, анан мооларды жаттаңыздар. Ким менен кимден деген буларды жаттаңыздар. Анан кимдики. Буларды кийин өтөбүз. Кимдин машинасы, кимдин ручкасы дегенде my pen, my pencil деген сыяктуу. I, me, my, you, your, he, him, his, she, her, we, us, our, they, them, their дегенде көрүп жаттагыла. Анан кийин көрбөй шакылдатышыңар керек. Мону дагы кийин мээңерге мээде адамды мээсинде калып калат. Анан кийин ойлонбой каласыздар. Анан өзүңөр деле тиги словардан эмелерди алып бергиле. Глаголдорду, этиштерди алып, анан ушул жака кое бериңиздер. Правильный глагол, неправильный глагол. Туура этиш, туура эмес этиштерди. Анан мооларды акырындан жатташ керек. When качан, where кайда, how кантип, what эмне кандай, why эмнеге, how much канча, how many канча.
How long канчалык алыс? How long как долго? Ошондой достор. Кичине окуңуздар, бир эки жума ушулардын баарын жаттай өтсеңиздер, мен үйгө барганда жакшы бир сонун видео жасайм. Мейлиңиздер, барыңыздарга көрүшкөнгө чейин.